Салам, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарышыбызда биз Кыргызстандын жана Казакстандын футбол курамаларын салыштырабыз. Эзелдердин ата-бабаларыбыз казак-кыргыз бир тууган деп бекер айтпаса керек. Эки өлкөнүн футболу соңку жылдарда чоң прогресске жетишип, эл аралык аренада таанылганы баарыбызга маалым. Эки элдин курамасынын жолу бирдей десек болот. Эки курама тең өз конференцияларына аутсайдер аталып келишкен. Казак курамасы Европа континентинде эми гана өз ордун тапса, Кыргыз курамасы эки ирет Азия кубогуна катышып, алгачкы катышуусунда тайпалык баскычтан чыга алган. Жана бул Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Бул чемпионатта Кыргызстандын улуттук курамасы эң ири курамалар менен беттешип, өз мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттү. Казакстан курамасы соңку жылдары айрыкча УЕФА чемпионаттарына активдүү катышып, бир нече таасирдүү жеңиштерге жетишти. Казакстан футбол үчүн 2024-жылы Европа чемпионаты тандоолуу турнири чоң жетишкендик болуп калды. Бул мелдеште Казакстан командасы негизги матчтарда жакшы көрсөтүштөр көрсөтүп, Европа футбол мейкиндигинде өз позициясын бекемдеди. Ошентип эки өлкөнүн футбол түзүмдөрү жана өнүгүү жолдору ар башка болсо дагы, бири-бирине чоң таасир этүү менен багыттары биригип, жогорку деңгээлдеги футболго болгон кумар менен таанылууда. Курамалардын эң ири жеңиштерине токтолсок, 1998-жылы Кыргыз курамасы дүйнө чемпионатта тандоолуу турунда Иран курамасына 7-0 эсебинде жеңилген. Казакстан курамасы 2021-жылы Франция курамасына 8-0 эсебинде жеңилип, оюнда Франция курамасынын жылдызы болгон Эмбаппе 4 гол киргизип, покер жасоого жетишкен. Мындай ири эсептеги жеңилиштер эки курамада кайталанбай эле койсун деп тилейли. Кыргызстан курамасы ФИФАнын жаңыланган рейтингинде 103-орунда орунда турса, Казакстан курамасы 107-орунга орунга көтөрүлдү. Курамалардын ири жеңиштери. Казак курамасы өзүнүн эң ири жеңишинде Пакистанга 7 жоопсуз гол соксо, Кыргыз курамасы 2 ирет 7 гол айырма менен Мьянма курамасын ташталганын чыгарган. Эки өлкөнүн негизги курама эле эмес, жаштар курамалары да ар түрдүү мелдештерге катышып жүрүшөт. 2023-жылы Орусияда өткөн 6 жашка чейинкилер курамалары ойноп, казак жаштары Кыргызстан жаштар курамасын 4-1 эсебинде жеңген. Жакында эле тагыра 26 октябрь күнү эки өлкөнүн 15 жашка чейинкилер курамасы ойноп, жыйынтыгында Кыргыз жаштары 3-2 эсебинде жеңишке жеткен. Клубтук деңгээл жактан алып караганда Астана командасы конференция лигасынын тайпалык баскычында жолдомо алып, жакынкы арада өз үйүндө Челси клубу менен ойын өткөрөт. Астана клубу Чемпиондар лигасында, Шахтер Европа лигасында, Кайрат клубу конференция лигасынын тайпалык баскычында ойногон. Ал эми кыргыз клубтары Дордой менен Алай мурун АФК кубогуна тандоолуу оюндарында жана АФК Чакыруу лигасына тандоолуу турнирине катышып, ал эми азыркы учурда өлкөнүн чемпиону Абдыш Ата сырткы чемпионаттарда ийгиликтүү оюн көрсөтүп жатат. Курамалардын жылдыздуу оюнчулары кимдер деген суроого жооп берсек, Казак курамасынын эң жылдыздуу оюнчусу деп Орусия чемпионатына Зенит клубунун борбордук коргоочусу Нурали Алипти айтсак болот. Ал эми Кыргыз курамасынын жылдызы казак чемпионатта таанымал оюнчу Кыргыз Мессиси атыккан Гүлжигит Алыкулов. Беларусь чемпионатта ойноп жүргөн Гүлжигит азыркы учурда Трансфермарkt порталынын маалыматына караганда 700 000 еврого бааланат. Өз тарыхында курамалар 7 ирет талаа үстүндө кездешкен. Анын биринде Кыргыз курамасы жеңишке жетишсе, 4 жолу казак курамасы жеңип, 3 ирет тең чулуу менен оюн аяктаган. Акыркы жылдары популярдуулугу арткан медиа лига оюндарында да казак-кыргыз оюнчулар кескилип, казак медиа футболчулар 4-3 эсебинде жеңишке жетишкен. Жыйынтыктап айтканда эки элдин курамалары бирдей деңгээлде көрүнөт. Эки курама тең жыл сайын өсүп өнүгүп жатканы кубандырат. Кыргызстан Азияны, ал эми Казакстан Европаны багындырсын. Урматтуу көрүүчү, өз пикириңизди комментарийге калтырыңыз жана катталууну унутпаңыз. Ал эми бул видео сиздерге жардамчы болуп, футбол дүйнөсүндө Кыргызстандын жана Казакстандын ордун тереңирээк түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет.